Балыкчы шаарындагы Айыл банк филиалы Береке мобилдик тиркемесин ишкерлерге сунуштап бет ачаар аземи болду. Өлкө башчынын тапшырмасы жана мамлекеттик салык кызматынын колдоосу менен иштелип чыккан Береке тиркемеси чакан жана орто бизнес өкүлдөрү үчүн салыктык жана каржылык операцияларды башкарууну жөнөкөйлөттү. Тиркеме ишкерлердин каржылык операцияларга кеткен убакытын үнөмдөп, өз ишканаларынын өсүшүнө көңүл бурууга мүмкүндүк берди. Бүгүн Балыкчы шаарында биз Айыл банктын Береке мобилдик тиркемесинин бет ачаарын уюштуруп жатабыз. Береке мобилдик тиркемеси биздин ишкерлерибизге атайын даярдалган мобилдик тиркеме болуп саналат. Себеби дегенде жеке ишкерлерибиз убактысын үнөмдөө максатында жасалган тиркеме. Жеке ишкерлерибиз ушул мобилдик тиркемесинин жардамы менен салык кызматына каттоодон өтө алат. Тиркеменин жардамы менен салык кызматына барбастан туруп. QR коддун жардамы менен өздөрүнүн товарларын сатып алышат. Биздин кардарларыбыз ушул мобилдик тиркеменин жардамы менен товарларды сатып ала алышат. Мобилдик тиркеменин жардамы менен партнерлор арасындагы акча которууларды жүргүзө алышат. Өзүнүн эсеп счетторундагы маалыматтарды ала алышат. Интернет аркылуу бардык эсеп счетторду жүргүзө алышат. Жаңы тиркеме ишкердикти өнүктүрүү үчүн маанилүү инструмент болуп калды. Мындан ары жеке ишкерлер мамлекеттик салык кызматына же банкка барып кезек күтүп убакыт коротушпайт. 30 жылдан бери соода тармагында эмгектенген жеке ишкер Гүлбара Абдрахманова бул тиркеме менен жакындан таанышып, мындан аркы ишмердүүлүк үчүн пайдалана тургандыгын белгилейт. Береке тиркемесин ачып атышыптыр. Аябай жакты, условиялары ушуга качкыла, ушунун тиркемесин колдонгула деп айтар элем. Өзүм алдым, тиркемесин көчүрдүм. Жакшы экен, условиясы мага жакты. Мен ушу Айыл банктын Береке тиркемесине катталдым бүгүн. Мага проектisi аябай жакты. Налог болгон услуганын баарынын ичинен биз колдонсок болот экен. Аябай жеңил экен. Бул проект менен биз өзүбүздүн мамлекетибиздин проектisi менен иштесек болот экен. Айыл банкка ийгилик, дагы өнөсүн, өзүбүздүн банктар көбөйө берсин. Ишкерлер Береке мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик салык кызматында патентти онлайн каттоо, электрондук патентти каттоо же узартуу, төлөм тарыхына көз салуу жана эсепке алуу, салык карыздарын текшерүү жана кыймылдуу мүлккө салыктарды эсептөө жана төлөө сыяктуу функцияларды пайдалана алышат. Ушу жеке ишкерлерге бул налог кызматына төлөм аркылуу төлөсө болот, жана өзүнүн налогторунун карыздарын көрсө болот. Жана ушу биздин банктарга келбестен ушу уюлдук телефон аркылуу эле ушу мобилдик тиркеме Береке аркылуу счет ачса болот жана карточка көрсө болот. Азыркы заманга жашы аз бүт эле уюлдук телефон болуп калды. Очеттен качып калдык. Ошон үчүн ушу жеке ишкерлер аябай ыңгайлашат деп коюп бердик. Азыркы жеке ишкерлерге как раз ушу Береке тиркеме аркылуу ККМ онлайн ККМ ачса болот, электронный счет фактура колдонсо болот жана электронный товарный накладный колдонсо болот. Тиркеме аркылуу колдонуучулар кирешелер жана чыгашалар боюнча отчетторду түзө алышат. Бул ишкерлерге каржылык абалын өз убагында көзөмөлдөөгө жана негиздүү бизнес чечимдерди кабыл алууга көмөктөшөт. Ал эми Береке тиркемесине катталуу үчүн колдонуучулар Google Play же App Store маркетинен тиркемени телефонго жүктөп, идентификациядан өтүшү керек. Маалыматтардын коопсуздугу жана купуялуулугу кепилденген. Миргүл Жеңишева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары.